Мен 5 балама сот аркылуу ЗАГСты кырктырып алимент чыгартканмын. Бирок убагында төлөбөй жатат. Ар айда төлөтүүнүн жол жобосу барбы? Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин талаптарына ылайык бала ата-эне балдарынын караганга жана балдарынын жакшы шартта өсүп жетилүүгө караганга толук түрдө милдеттүү болуп эсептелет. Ошол себептен алиментти өз убагында төлөөгө ата милдеттүү болот. Ата жана эне алиментти өз убагында төлөөгө милдеттүү болуп эсептелет. Эгерде өз убагында төлөбөй турган болсо, бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 162 беренеси менен алимент төлөөдөн кыянаттык менен качуу менен кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Жолдошум менен ажырашканыма 2 жыл болду. Ортобузда 4 балабыз бар. Алимент төлөтүү үчүн ЗАГСты кырктырган арыз жазсам, мурунку жолдошум жашап жатабыз деп арыз калтырыптыр. Бул анын алименттен качып жаткан шылтоосу. Кандай жол менен алимент төлөтөм? Сиз алимент төлөө боюнча сотко бул эки тартипте берилсе болот. Биринчи доо тартибинде, экинчи арыз тартибинде. Бул эгерде арыз тартибинде берилген болсо, бул соттук буйрук тартибинде чыгат. Эгерде экөөңүздөр эки жакта жашап атканда боюнча, башка жактан балдар сиздин карамагыңызда боло турган болсо, соттук буйрук тартибинде чыгып туруп, балдарга алимент төлөөнгө милдеттүү болуп эсептелет. Ал эми сиздер ажырашууга арыз жаза турган болсоңуздар, бул жерде соттун кароосунда 3 айга чейин убакыт берилет. Эгерде 3 айга чейин дагы эч кандай жарашууга мүмкүнчүлүк болбосо, бул Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 22 жана 23 беренесинин талаптарына ылайык сот аркылуу сиздердин ЗАГСыңыздар кырктылат. Биз Сатлык деген аталыштагы компанияга 17 миңден тарта 100 миңге чейин акча берип киргенбиз. Анткени шарты ушундай экен. Артыңдан адам киргизсең акчаң 270 миң сом болуп кайтат дешкен. Анда эки кыз келип бизге шарттарын түшүндүрүп кеткен болчу. Биринчи акча берип киргендер кайра акча алышты. Калган 60 адам акчабызды ала албай калдык. Ал эми тиги кыздардын аты жөнү так эмес, кантип так акчабызды алабыз. Эге каршы азыр биздин коомубузда мындай алдамчы компаниялар көбөйүп кеткен. Эгерде сиздер да ушундай алдамчылыкка да дуушар болуп атсаңыздар, же акча каражатыңызды кайтара албай жаткан болсоңуздар, өзүңүз жашаган аймактагы же ошол кылмыш окуясы катталган аймактагы ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылыңыздар. Арыздын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси, алдамчылык беренеси менен кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.